Бул жолу биз чыгармачыл топ менен коңшу Өзбекстан мамлекетине сапар алдык. Барчу дарегибиз Ташкент шаары болгондуктан чек арадан өтөр замат эле таксиге олтурдук. Албетте, саякатты сүйгөн көрүүчүлөрдө жол акы канча сом экен деген суроо пайда болушу мүмкүн. Чыгармачыл топтогу 3 киши 280 000 сомго, же болбосо биздин валюта менен эсептегенде 1920 сомго такси жалдадык. Ошондо бир адам 640 сом менен Ташкент шаарынын так ортосуна жетсе болот. Ош шаарынан Ташкентке чейинки аралык 420 чакырымды түзөт. Жеңил унаа менен орто эсепте 5-6 саатта жетсе болот. Андижанда баратып алма жүзүм сатып алсакпы деп мында токтодук. Алма канча экен? 6,5 миңби? Каердики бул? Нокат. Кыргызстандан келеби? Ооба, чынында эле ноокаттын кызарып бышкан алмасы Өзбекстандын дыйкан базарында сатылат экен. Баасы биздин акчага 52 сомдон. Коңшу мамлекеттерге барганда сөзсүз түрдө андагы баалар көпчүлүккө кызык экени талашсыз. Айтайын дегеним, республикадагы эң керектүү, муктаждыгы биринчи орунда турган товар күйүүчү май. Өзбекстанда 1 литр АИ-91 маркасындагы бензиндин баасы 4300 сом, же болбосо 34 сом. Солярка 4600 сом, же 35 сом. Бизге салыштырмалуу 12-14 сомго арзан. Так ортосунан өткөн Анхор көлү мындагы табиятка дагы да көп кошуп турат. Чет элден келген туристтер да байма-бай келип турушат. Биз барган учурда Индиянын Дели шаарынан келген туристтер сейилдеп жүрүшүптүр. Алардын тилин билбегендиктен баарлашуу мүмкүн болбоду.
Delhi. Capital of India. Osh. Pakistan Osh. Very nice. Ташкент шаарында экскурсиялап жүргөн меймандардын арасында Орто Азия мамлекеттеринен келгендердин саны арбын. Негизинен Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандан келгендер. Бизди көргөн казак боордоштор дароо эле Кыргызстандан келгенибизди байкашты. Алардын бири Астанадан келген Шолпан Байтураева. Маған Ташкенттің ыстық жері, ыстық адамдары, мінездері, құлықтары өте жақсы. Маған сол жағынан өте жақсы ұнайды. Біз Қазақстаннан келдік, осы Ташкентті көріп тұрмын. Өте жақсы, өте әдемі қала. Ұнап жатыр, сол кешеден бері қыдырып жүрміз. Құдай қаласа 3 күн боламыз, Алла бұйырса 3 күнден соң өзіміздің елімізге қайтамыз, ораламыз. Қырғыз еліне, Өзбекстан жерінен, қазақ халқынан үлкен сәлем айтам. Барлықтарыңызға, біздің де осы Қазақстанға келіңіздер, біздерді сіздерде қонақ қылып, қыдыртырып, күшті айландырамыз. Баарыбыз билгендей, Орто Азия өлкөлөрүнүн тамшанып жеген тамактарынын бири аш. Ал эми аштын мекени деп дал ушул Ташкент шаарын айтсак болот. Бул Ташкенттеги эң ири аш борборлордун бири. Кызыгы мында аштан башка эч кандай тамак сатылбайт. Күн сайын эсеп саны көп адамдар келгендиктен бир күндө 3-4 тоннага чейин аш сатылат. Катары менен тизилген казандар, тууралган эт, сабиз, пияздар, таңертеден жумушун баштаган ашпозчулар. Бул картина аш борбордогу күнүмдүк иштин образдык көрүнүшү. Мына урматтуу телезкөрүүчүлөр, Ташкент шаарындагы эң мыкты аш демделген жерде турабыз. Бул жерде күн сайын мына ушундай 5-6 казанга 100 килограммдан аш демделет. Ал эми бул жакта болсо эң кызык көрүп тургандай мына ушундай чоң казанда 700 килограммдан 3 тоннага чейин аш демдеп даярдаса болот. Бул казан салыштырмалуу чоң болгондуктан ашты кууруп даярдоодо бир топ эле кара күчтү талап кылат. Казан башында негизги жоопкерчиликти өзүнө алган башкы ашпоз Улукбек Ишмухаммедов. Жашы 60ка чукулдап калса да ашпозчу алдуу күчтүү. Пенсия курагына таяп калганына карабай, ашпозчулук өнөрүн улантып, өз тажрыйбасын шакирттери менен бөлүшүп келет. Avvalambor osh markaziga xush kelibsizlar. Биздин аш борборубузга кош келипсиздер. Мен бул жерде 23 жылдан бери иштейм. Кардар көптүгүнөн улам дем алуусуз иштейбиз. Эртең мененки 7ден баштап кечки 5ке чейин эл кызматындабыз. Саат 9да биринчи казандагы ашыбыз даяр болот. Ал эми түшкү 12ден 2ге чейин эли көп болот. Soat 9dan oshimiz tayyor bo'ladi. Аш Өзбекстандын улуттук тамагы болгондуктанбы же Ташкенттин символикалуу даамдарынын бири болгон үчүнбү, мында суроо талап жогору. Ага жараша күн сайын бул борбордо 3 тоннадан ашык аш сатылат. Албетте, көп өлчөмдөгү ашты даярдоодо бул тармакта дасыккан адис болуп калган Улукбек мырзага кыйынчылык жаратпайт. Анткени каарманыбыздын 40 жылдык тажрыйбасы бар. 95-yildan buyog'iga Мектепти бүтөөрүм менен эле ашпозчулук боюнча колледжге тапшыргам. Ашпоздук өнөргө өзүм кызыгып аркаладым. А бирок балдарым менин өнөрүмү уланткан жок. Кошуналарым, жээндерим жана башка туугандарыма үйрөттүм. Учурда 30дан ашык шакирттерим бар. Mani qo'shnilarim, o'zim jiyanlarim Ар бир тамакты даярдоодо өзүнүн эрежелери, рецеби, бышыруу жолдору ар башкача. Ал эми Ташкент ашынын өзгөчөлүгү мейиз, нокот жана башка даам берүүчү азыктардын кошулуусунда. Улукбек мырзага мен да жардам берип, казанга нокот салыштым. Нокот салынгандан кийин жакшылап бышышы үчүн анын үстүн мына ушинтип жаап коюу керек. Чоң казандагы аш орто эсепте 2 сааттай убакытта даяр болуп калат. Ал эми баалары бизге салыштырмалуу арзан. Каалоочуларга тоок жана бөдөнө тукумун кошуп беришет.
Мына достор, ошентип биздин Ташкент шаарына болгон сапарыбыз да аягына чыкты. Эгерде сиз да бул шаарга келчү болсоңуз, сөзсүз түрдө Ташкент ашынын даамын татып көрүңүз.